Урматтуу улуу журтум, биз өткөндө мындай сабак өттүк эле, ошо кыргыз журтун ойготуп, улуулукка камыттандырып, адамзатты куткарышыбыз керек деп. Ошого улай экинчи сабак сүйлөйүн деп атам. Ошо кыргыз эли, адамзат канткенде ошо кырсыктан, оорудан кутулат деп. Ошол өткөн сабактарда айтып өттүк. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Эмнеге оору болуп атат, эмнеге кырсык болуп атат бүгүнкү күндө? Дүйнө элинде, адамзатта мына ушуну эске алышыбыз керек да. Неге дегенде, көп жыл адам жашаптыр. Мына таш доорунда, темир доорунда, техника доорунда. Аталары өлүп кетип, балдары калган эмес. Мисалга биринин ишин бири улап, улам бир жаңы ачылыш болуп, ошентип отуруп мына 21-кылымда техника деген доор бүтүп, анан ошо темир дегендей ошого уйкаш бир доор башталды. Бул доордун аты өзү теңир. Же болбосо ааламдашуу деп айтсак болот. Мына дүйнөдө айтып атпайбы, ошо глобализация болот, адамзатта дагы өзгөрүү болот деп, бирок өздөрү түшүнбөй атат, ал кандай болор? Ааламдашуу болот. Ааламдашуу деген сөз ааламдык түшүнүккө ээ болот деген. Ааламдык күчтөрдөй бир кудуретке ээ болот. Анткени ушу эволюцияларды басып өтүп. Анан ушул кыргыз башка улуттан өзүнүн айырмачылыгын ар дайым эстен чыгарбаш керек. Мисалга, атанын 10 баласы болсо деле, 10 баланын бир өзгөчө айырмачылыктары болот ар кимисинин. Бирөө малга жакын, бирөө илимге жакын, ар кандай мындай өзгөчөлүктөрү, же кыргызча айтканда касиеттери болот. Ошонсумал бул жерде дагы кыргыз улутунун айырмачылыгы эмне дегенде, мен эмнеге таянып сүйлөп атам ушул сөздөрдү, мынау илимди? Кыргыз элинин жан дүйнөсү ушу ааламга, Кудайга жарактуу жөнөкөй болгондуктан 21-кылымда ушу ааламдан аян берилген. Башында, ушу 21-кылым башында. Анан ушу аалам деген сөздү биз ушундай түшүнүшүбүз керек. Аалам өзү эмнеден куралган деп суроо берет да аламдар. Небеса деп коет экен орустар. Седьмом небе живу деп коебу. Небеса деп, мындай аалам деп, вселенная деп. Ошо аалам өзү жерде жашап өткөн адамдардын рухунан, же биздин тилде айтканда арбагынан, жанынан, же орустар айткандай душасынан куралган экен. Биз мына аалам, Аллах деп мындай жалпы түшүнүп аткан. Анан ушул ааламга кыргыз элинин жан дүйнөсү жарактуу жөнөкөй болгондуктан, анан ошо касиеттүү кылымдын кабары көп адамдарга ар кырдан түшүп атат. Мисалга, алайда Зульфия деген адам ата көрүнсө, көзүнө Бүймайрам апага Жайсаң ата деген көрүнгөн. Эргешбай атага Актанбек деген баатыр көрүнгөн. Көрүңөз катара бергендер ошо Манас ата да берип атат, Каныкене да берип атат. Көрдүңүзбү? Аллага баягы пайгамбар барып жолугуптур дегенге бул алысыраак окшойт. Анткени ошол Алла Кудай болсо дагы, Теңир болсо дагы, аалам эмнеден куралыптыр?
ата теги арбайда. Же болбосо мынтип ойлойлу. Биз той берген атабыз, же бир конок берген атабыз. Конок чакырдык тойканага. Кимдер келди? Жакындарыбыз келди, тайларыбыз келди, кайындарыбыз келди дегендей эле. Ааламдагы эмнеден куралыптыр? Жерде жашап өткөн адамдардын рухунан. Ошо анан ааламга, ошо вселеннаяга кыргыз элинин жан дүйнөсү, могу телосы дагы жарактуу экен. Ошон үчүн жанагы ааламдык дастанды айтат экен. Анан эле ошол мындай жана төкмөлүгү, улуу маданияты, ошондуктан кыргыз эли дүйнө элип күн күрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган кыргыз эли кайыптан жол таап берет деген ушул экен. Андай эле ошол бүгүнкү күндө биз ушу иньянда жашап аткан экенбиз. Өткөн сабактан кичине мындай эскерип өтөйүн. Адам этапка азыр, арбай этапка, периште этапка керек болсо ошо жаратуучу аалам этапка адам өтүш керек. Мынау мурун иньян деген жашоодо, ошо техника заманындабы, темир заманындабы адамдын телосы ошо эркектин, аялдын гана ролун аткарган. А 21-кылымда адамдын телосы эскиче эле ошо техникага таянып кечке чукулап отуруп ошого кызыга берсе, бул тело күйөт. Мисалы, оорудан кантип куткарабыз? Оорунун пайда болушу дегендин баары эле ошол. Мына адамдын телосы көп эволюцияларды басып, гени сүйөгү жетилиптир. Эми арбайдын, периштенин, человек Богом должен стать дегендей Кудайдын ордун аткарбаса, адамдын телосы күйөт. Кайра эле кырсыгым неге пайда болуп атат дегенде, адам карама каршылык иньян менен жашагандыктан улутка бөлүнүп жашап атат. Байгедейге бөлүнүп жашап атат. Бийлик карапайым эл болуп жашап атат мына. Мына ушул мезгилде анатомия күйүп атат. Мына азыр ошол биз мамлекетибиз жана Совет Безопасности керек болсо ошо СМБ ушул адамдын өнүгүү жолун ошолор тактап чыгыш керек эле. Оорум неден болуп атат? Кырсыгым неден болуп атат? Деп. Ошолор мындай эми служба национальной безопасности болуп атпайбы? Ошо улуттун коопсуздугун, оору сыркоосун, кырсык кыйынчылыгын кантип сактап калабыз деп, мына ошол кишилер, ошол служба иштеп чыгыш керек ушул нерсени. Аны үчүн эмне кылыш керек? Мына бу адам кыргыз элин улуулукка калыптандырыш керек. Могу иньян дегенден чыгарыш керек. Мисалга, иньян деген сөз, мына диндегилер бул иньянда. Ак-кара деген жашоого кирип алган. Мисалга, диндегилерди мындай окутуш керек. Могу эволюция катарындагы мындай бир чийип көрөлү. Мына жерде пайгамбарыбыз бар дейли. Мына пайгамбар. Бу жерде адам атабыз бар дейли. Адам ата. Бу жерде Аллабыз бар дейли. Мисалга. Анан азыркы диндегилер мисалга ушул мына адам затты улуулукка, периштеликке, улуулукка, адамдык сыпатка өткөрүү үчүн мамлекет көзөмөлдөп, киришип, каражат жумшап, элди биринчи кыргыз журтун улуулукка калыптандырыш керек. Кантип дегенде, ооба, диндегилер алкашка караганда арак ичпей жакшы жүрүшөт. Элдикин уурдап алуу арам деп, анча ошо бийликтегилерге караганда ак жолдо жүрүшөт.
Алланы, Кудайды издеп жүрүшөт, чындыкты издеп жүрүшөт, колунан келишинче бирин бири тарбиялаган болуп жүрүшөт. Ушул көпчүлүк, мына өздөрү айтып калып атпайбы, Кыргыздын канча бир проценти биз диндебиз, мусулманбыз деп. Анан ушуларды изжайт этип көрүш керек эле бийликчи. Мейли ошо президент, мейли премьер-министр, анын тегерегиндегилер, жана институттар, академия науктар, дагы улуттун коопсуздугун сактоочу, же болбосо ошол парламент өзүнчө бир институт да. Алар СМБ, служба национальной безопасности, жанагы соцбезопасности, мына ушуну биринчи ошолор иштеш керек эле. Мына могу пайгамбар деп айтайын. Ушу пайгамбар мына азыр ошол ажылары, аалымдары, аталган шейхтер эмне деп айтат? Пайгамбар деген аялды буюң катары көр. 4 аял алсаң болот. Керек болсо талак берип кетирбей. Мусулмандар гана бейишке кирет. Деп кыскасы пайгамбардын осуятын ушу жашоодо колдонуп жашайт. Мен ошо моң мусулмандарга айткым келет. Моң мусулмандар, пайгамбар Мухаммед ошентип айтыптыр. Адам ата, адамзаттын атасы антип айткан жок да. Адам ата 9 жашар кызды албады да. Пайгамбар катары жанагы Мухаммед пайгамбар 9 жашар кызды алыптыр дегендей. Же адам ата динге бөлбөдү да. Адам ата бир улуттан бир улутту пас көрбөдү да. Сиздер пайгамбарга эмес, кел адам атага такалыңыздарчы. Ошо мына сиздер мо пайгамбарга такалсаңыз, моң мусулмандар, инияында жашай бересиздер. Кайра кысылууда, кайра кыжаалатчылыкта, улутка өлүп, жыныска өлүп, адам атага бүтүп карасаңыздар, адам ата кандай кылган? Мисалга, адам ата улуттун баары кайсы китепте болбосун, мейли Библия, мейли Куран жана башка китептердин баарында болбосун, адамзат адам атадан таркаганбыз деп ошого такалат. Адам ата пайгамбардан кандай болсо дагы өйдө экен го. Жашоосунда деле. Мына эме мынтип айтылып аткандыр, эме ошол бир күнөө бакытты жеп койгондуктан анан жерге айдап ийген, же тозок айдап ийген деп айтылып аткандар Куранда. Бирок жер жашоодо адамзат көбөйүш керек болгон, адамзат жаралыш керек болгон. Анан эмнеге муну айтып атам дегенде, ушуну жакшы түшүнүп алгыла. Пайгамбар менен адам атанын сыпатын. Адам атадан Алла бийик мына. Бир 3 тоону карагыла. Силер бир кыска тоого чыгып алып эле, бир 40га чыгып алып эле айтып атасыңар да. Пайгамбарыбыз ушундай деген депчи. Андан бийигирээк тоого чыксаңар, андан көбүрөөк көрүнөт деп, адамзат көрүнөт. Андан бийигирээк мындай тоого чыксаңар, аллалык сыпатка, кудайлык сыпатка чыксаң, анда сен кой мындай кудайлык кадимкидей эле кечиримдүү, кереметтүү, жаратуучу сыпатта болгон атасың. Кыргыз негизи башатта ошо адамдык теңирлик сыпатта болгон. Сөздөрү менен жараткан, көзү менен жараткан, жамгыр жаадырган жаачысы, умай эненин ордун аткарган энелер. Бүгүнкү күндө мына Кыргыз эргесинде ата жолу деген жол чыгып атат. Ошондо мындай аталардан, бул ааламдан, жанагы рухтардан бата чыгып атат, багыт берип атат. Ошо кезде энелерди эмчи бол деп атпайбы, умайлык кыл деп. Карасаңыз, бул менен айтып атканым мо адам сыпатка кантип өткөрүүнүн жолун издеп атам. Иняндан ошо бийликтегилер жанагы
Baylar dindegiler ele emес. Kelingizler bir adamdык sıfat izleyeli birinci. Адамзатқа тегиз карайлы, адамзатты ойлойлу. Адамзатқа үлгү болуп берели, адамзатқа жол көрсөтөлү. Иньянда болсок эч кандай көрсөтө албайбыз да. Барсак кайра динибизди айтабыз. Мүмкүн. Биз улуулукту айта албайбыз. Карасаңыз, ана мына пайгамбардан адам ата бийик экен. Аллаго бул асманда жараптыр деп жашагандай көрүнбөгөн бир энергия экен деп элестетели. Адам ата жерде жашаганда бир ушул доордун башында, адамдын жаралуу башында жерде жашаган. Кадимкидей эле жерде жашап өткөн бир телосы өлүп, жаны асманга учкан бир рух. Ошол адам ата 1998-жылы мына китепти көрсөтүп коеюн. Биз азыр пайгамбардын айтканы менен жашашыбыз керекпи, же адам атанын айтканы менен жашашыбыз керекпи? Ушуга бир салыштырып берейин. Ааламдан түшкөн аян китеп деп кайсы жылдары басылып чыккан билбейм, өзү 98-жылы жазылган экен. 1998-жылы жайдын толуп турган мезгили эле, июнь айы. Адам ата көрүнүп 3 күндөн кийин келинчегим экөөбүзгө Алланын буйругу менен шарт окуй тургандыгын эскертти. Шарт деген условия коет деген сөз. 3-чү күнү эртең менен саат 11-ден 20 мүнөт өткөндө адам ата көрүнүп түргө боролгон кагазды жаздыртты. Келинчегим экөөбүзгө шарт окуду. Тартип киргизди. Шарттын аяк ченинде келинчегиме сага 3 периште жайгашат. Шарттын негизинде туура иш алып баргыла. 3 периште түбөлүк кызматта. Адамзат үчүн Алладан илимчү. Шартты устаңар күнөөңөргө жараша аламат күнгө кабыласыңар. Периштелер учуп кетет. Кызматын токтотот деп катуу эскертти. Кийинчерээк изилденип, периштелер кызмат кылыш үчүн бизди Алла Таала көп сыноолордон өткөргөнүн билдик. Ошол күндөн баштап толугубузга жанып, периштелер жаздырган илим аяндарды жазуу үстүндөбүз. Аянды алып кагазга түшүрүп жаткан Ибрайым кызы Зульфия жана жардамчы жолдошу Тажиев Мамразов. Адресибиз Кыргыз Республикасы, Ош областы Алай району, Гүлчө айылы, Курманжан датка айылы дейт. Мына караңыз. Адам атадан ошентип аян түштү. Эми мындай салыштырып көрсөк болот. Пайгамбар мынтип айтты деп аалымдар айтат. Шейхтер, кыргыздары атын эми атабай деле коелу. Мына ошол кишилер айтат. Аялды буюм катары көргүлө. Аялды керек болсо баклажкага суу куюп уруп койсоң деле болот. Аялга талак берсең деле болот. Талак бергенден кийин ал аялга үйлөнбөш керек деп мисалга ушинтип айтты дейт пайгамбар. Анан ошо пайгамбардындай жашашыбыз керек. Куранда ушундай жазылган. 4 аял алсаң болот деп айтты деп атасыңар. Бул жерде адам ата мындай дейт. Кудай аялды алсыз жаратты. Бирок өзүнөн кийинки кудуретти аялга берди. Көп бакканы. Карасаңыз, адам ата менен пайгамбардын айтканын биз салыштыралы. Бир эле мисал аял анан эркек жөнүндө эле. Адам ата аял жөнүндө эмне дейт? Мына ошол жерде окуп берейин. Аял ар нерсенин ачкычы болгон күч. Аял ааламга өсүү үчүн негизги өзөк.
Аял дүйнө элинин түзүүчүсү. Аялдын жан дүйнөсү жакшы жака өнүксө, өнүктүргүч, көрктөндүргүч. Жаман жака өнүксө, жегич, иреткич зат. Аял тутандыргыч, эң негизги калыптандыруучу күч. Аял акыретке барганда, ушу жан асманга барганда, эркекке караганда көп суроого жооп берет. Себеби аялга жаралган күндөн тартып көп кызматы ыйгарылган. Аялдын жан дүйнөсү жарды болсо, пендечилик жашоодо, жакырчылыкты, жаман жашоону тартуулайт. Аялдын өрчүгөн өзөгү жакшы иштерге, өбөлгө түзөт, өмүрдү узартат. Жакшы жашоону алып келет. Аялдын бул жан дүйнөсү өссө, ааламды башкарат. Аял адашканда акыйкаттын чыныгы жүзү караңгылашат. Аялдын тилеги ар дайым аткарылат. Анткени ааламда өзөк болор орду бар. Аял кырсыктын алдын алуучу, сактагыч. Жердин кудайы аял деп атат да, мындайча айтканда. Маймылдай эркекти аял мактаса, ошол маймылдай болгон эркек мугалим болот дейт. Жан дүйнөсү жарды эркекти аял жана мактаса, жоокер болот, баарына жетишет дейт. Бул өзү чындык да. Аялды алсыз жараттым деп атат Кудай. Бул адам атанын берүүсүндө. Бирок өзүмөн кийинки кудуретти, кечиримдүүлүктү, сыйкырды, амал көйлүүлүктү, жоопкерчиликти жана башка сыпаттын баарын аялга бердим дейт. Мына эркектин колунда 2 бала калса, энесин же эжесин иштейт. Бир эле бала калса керек болсо. Аял уют ээп, эри уруп, сүтү төгүлүп, баласы ооруп кусуп атса дагы көтөрүп жашай берет. Көрдүңүзбү? Мына аялдын жан дүйнөсү өсүп туруп, мына ушу биз окутсак, өссө, ошол үйдөгү баласыбы, эскиче айтканда эриби, мактаса, колдосо, мээрим төгүп койсо, ошол адам жоокер болот экен, баарына жетет экен. Чын эле алкаш бала кайдан чыкты адам? Аялы жаман чыкты, билимсиз чыкты, илимсиз чыкты, өз ордун билбес болду, тукум түшүрдү, көтөрүмү жок эркек арак ичип кетти. Келиңиздер куткаралы. Куткарыш үчүн адамзаттын жан дүйнөсүн өстүрүшүбүз керек. Кырсык болбош үчүн азыркы убакта, мына кырсык болбош үчүн ааламдын асмандан берген тапшырмасын аткаралы. Бул жерде 5 убакыт намаз окуп орабыл деген жок. Бул жерге бир маалый хажыга барып кел деген жок. Бул жерде эң эле нерсе жан дүйнөңдү өстүр. Жан дүйнөң канчалык өссө, сенин кереметиң да ошончо иштеген атат. Жан дүйнөң канчалык өссө, жашооң могул ачык жашоодо бейиш болгон атат. Жан дүйнөң канчалык өссө, баш иштебесе колубуттун азабы дегендей, башың канчалык жакшы иштесе, колубутуң түйшүк тартпайт, азап тартпайт болуп атат. Ааламдын эми талабын биз аткарбагандыктан, анан мына чек араларда кырсык. Көз көрүнө. Биринчиден ошо кыргыздын улуу эл экенин, ааламдан келгенин ушуну билбей атат. Экинчиден кыргыз ошол улуулугун аткара албай кырсыктап атат. Минтип берилет адам ата берген илимде. 21-кылымда теңирден түшкөн кайып байланышы илиминин касиети жана жардамы. Касиети ар инсан чын дилден ийилип, илим тереңине сүңгүп кирип, өзүн өзү тейлесе, эски терс сыпатын жойсо, каалаган максатына жетет, турмуш оңолот, ден соолугу жакшырат, жашоодон ордун табат, оомат тизгинин кармайт, Кудай колдоосуна ээ болот.
Жардамы Көкө Теңир адамды эмнеге жаратканын, ыйык милдетин, касиетин, табияттагы ордун жана ар кандай кыйнаган суроолоруна илимден жообун табат. Өз эркиндигин, түш тартибин жана аалам, адам, табият сырларын чечүүгө, эки дүйнөдө кандай жашоо эрежесин түшүнө алат. Көкө Теңир бул буйругун түшүргөндөн кийин, илимин түшүргөндөн кийин ишке ашыруу максатында адамзаттын айдасын кетирип, илимге ар түрдүү багыт аркылуу алып келет. Кырсыктаттырат. Бирөөлөрдүн ден соолугунан, бирөөлөрдүн ишинен, бактысынан, ырзыкысынан, төрөттөн, аң сезими жабыркайт, бала чакасынан, буюм жоготот, малынан, пикир келишпестиктен, ичкилик себеп болот, табигый кырсыктан, турмушунан, мүнөзүнөн, ооматынан, байлыгынан, бийлигинен жарат чыгат. Денеси жарым жандуу болуп калат, өңүн өтө суу көрсөтөт, колунан берекеси кетет, себепсиз эле чоң чыгымдарга дуушар болот, сөз угунусуз өтүмсүз болот. Кээ бир адамдын өзүнө көрүнүштөр көрүнүп, кээ бирине үндөрү угулат. Айтор тынч жашоосу бузулат. А илим алса, жаңы доорго өз ордун таба алат болуп атат. Мына урматтуу момун мусулмандар, ушул бир адам ата менен пайгамбардын берген ааламдык бир эле ушу аял жөнүндө эле бир эки сөз менен түшүндүрүп берди. Ооба чын эле анан кыргыз дегеле биздин ата бабаларыбыз адам сыпатта, Алла сыпатта болуптур деп ойлойм да. Эмнеге дегенде мына алар кызды кордогон жок. Тетирсинче кыздын 40 чачуулук деп төргөткөрдү. Улуу келсе, кары келсе ашка, жаш келсе ишке деп ар ким өз ордун билди. Дагы эркек жөнүндө мына Кудай аялды алсыз жаратты, бирок көп чечүүчү майда милдеттерди ыйгарды. Көп тармактуу ачкычтарды берди. Демек аялды кордогонго болбойт экен. Аял көрсө аалам экен. Демек аялдар мындан ары мен ааламмын, мен ааламдык ордумду билбей, пенде болуп, инянга түшүрүп алып, кор болуп жүрүпмүн. Ошон үчүн кудуретимди, касиетимди, жоопкерчилигимди иштете албапмын. Жердин кудайы аял турбайбы? Жаратуучусу сөз менен, мээрим менен. Жана жакшы аялдын колунан гүл өзөт дейт го. Жакшы адам барса, үйтүм эле мындай кут түшүп калбайбы? Күлкү, шаат, жакшылык. Көрдүңүзбү? Адам ата эмне деп атат 21-кылымда? Биз ушул сыпатка, адамдык сыпатка, могу аялдар ушул милдеттерди аткарбаса, анда кырсык боло берет. Эмелекиндей ден соолугунан бишиненби? Аялдын сыпаты ааламдын сырын баяндап туруш керек дейт. Ошо умайлык оба эмне кандай болгон? Умай эмне кандай болгон? Дегендей бир ааламдын сырын, мындай сыпатын көрсөтүп туруш керек. Аялдык сыпатты аял аткара албаса, илим да жокпойт. Аялдын табигый сыпаты шайкеш келбесе, коомдо башаламан жашоого алып келет. Эми бул толтура сөз жерде аял ааламга жаны барганда, денеси өлгөндөн кийин баланын тарбиясынан дагы эрдин тарбиясына биринчи жооп берет. Аял эрди тарбиялай кетиш керек экен, бала катары. Аны менен эрегишпей караңыз, жоопкерчиликте. А эркекти адам ата эмне дейт? Жан дүйнөсү жарды эркекти жана мактай берсе жоокер болот, баарына жетет. Эркектерди аялдар мактаса мазгилери майлаганга барабар болот. Желкелей эле мазгасын чага берсе, желип жөйлө жок болуп кетет. Эркектер таң аткандан каш карай күн батканга чейин аялдарды мактоосун, коштоосун, кондоосун күтө берет. А эркек кандай болуш керек? Эркек кул болуш керек. Анан биз кулбуз дебейт экен бул адам ата. Эркек курч, кайтпас,
өчөр, тайбас, эрктүү, түрдүү коркунучтан, ысык сууктан, ар кандай коопсуздуктан коргоочу, сактоочу милдетин аткарат. Эркек эгер аял менен тең таймашса дагы аялда мал көйлөйлүк басымдуулук калат. Эркек ата, коргоочу, турмуш үчүн каражат камдоочу, ысык сууктан сактоочу сырткы тон. Эркек каардуу, сүрдүү, айтканынан кайтпаган кайып бирдей касиет болуш керек дейт. Ал үстүнө эркектерчи, эл башчыларычы, тетрисинчи. Сүрдү эле жок, каарды эле жок, айткан сөзүнөн кайтпай эмес, тетрисинчи жалган айтып. Мына адам ата не дейт? Эркек эл башкарыш үчүн аялдан дагы баяндама алып туруш керек. Антпай эле өз акылы менен иштей берсе, усай албай отуруп калат. Мына ошентип келиңиздер. Адам ата бийикпи же пайгамбар бийикпи? Мындай эле жашоодо карайлы. Мына адам атанын берген илими. Анан адам атанан айтып атат. Кыргыз, силер улуусуңар, улуу күчтүн, ошо арбайдын, ааламдын, ордун силер гана отура алат. Силер гана аткара аласыңар. Жана мен Кудаймын деп чыкканда эми Кытайдан Кудай чыкпайт да. Андай сыпат жок. Караңгы дүйнөгө алардын жан дүйнөсү жакын эмес. Ааламдан аларга манасы же төкмөсү түшүп бербейт. Алар пул үчүн жашайт. Мына адамзатты биз кырсыктан, кыргызды кырсыктан, оору сыркоодон сакташ үчүн ааламдын талабын аткарып, адамды карбайлык, периштелик сыпатка калыптанышыбыз керек. Улуулук сыпат деген. Ошол мезгилде эң кызыгы бул динде айта берет. Өлүмгө даярдан дей берет да. Бул доорду айтылат. Адам ата мынтет. Өлбөс бол дейт биринчи. Өлбөс. Бул биринчиси. Кантип өлбөй калат адам дегенде? Адам му иньяндан өлгөн. Кысылуудан, кыжаалатчылыктан, ошол бир азапты мойнуна үйгөн, бир 5 убакыт намазды. Саатын карап, анан кечигип калды, анан курман болду, өлүп, же болбосо ушу байлык болсо эле болду. Адам ата мынтип айтат. Бир жанын ит деле багат. Элге кереги тийбеген байың бул сайда эле жаткан бир ташка окшош дейт. Анысы кандай байлыкты эл үчүн берген. Элге пайдалан, жолун тап. Бийликти дагы ошол элиң бар үчүн сага бийлик буйрулуп калган. Элиңди куткара, элиңди куткарыш үчүн сен жаңылык алып кел. Мына мындай. Өсүү алып кел. Ата деле баласын артка айдабайт да, тетрисчи өстүрөт. Көрсөтөт, үйрөтөт, калыптандырат, жаңылантат. Мына өлүм эмнеден пайда болду? Кысылуудан, кыжаалатчылыктан, капачылыктан. Адам, азыркы биздин корпус, арбайдай болсо, периштедей болсо, адамдай болсо, өлүм өзүнөн өзү жоюлат. Мына мен жашарганымды көрүп атам, лично өзүмдүн башыман өткөрүп атам. Агарып кеткен чачтарым карарганын көрүп атам. Көрсөм мен да кысылыпмын. Элдей болоюн деп, кем болбоюн деп, пул табайын деп, күнү түнү сурап койчу. Мына караңыз. Өлбөстүк сен кысылбасаң,
периштедей болсоң орто жаш 2000 жыл болуп калат. Буга далил мына Тибеттеги кыргыздар. Ошондой бир тала, бийик, тоо, топостон башка жандык түтөккөн, ат түтөккөн, жана башка жандык жашай албаган топос эми тоонун малы да. Ошол жерде жашаган эч кандай газы, свети, условиясы жок. Жашаган адамдардын орто жашы 250, бизден 8 жаш, 8 эсе көп жашап атса. Аларда дагы мүмкүн эски бир эмоция жоктур. Жаңыча калыптанууну, денени бошотууну, жашарууну, улуу рахатты алар билбейт да. Көрдүңүзбү, адам өлбөс, бул доордо адам өлбөс болуш керек. Өлбөсөң анан көп нерсени жашындай көрөсүң да. Экинчи анан жаратуучу. Мына бул доордо адам жаратуучу болуш керек. Мына мен Кытайга вирус жөнөттүм дедим. Мен булут жөнөттүм дүйнөгө, коюн жөнөттүм. Өнүккөн мамлекеттерде ошол экономикасы менен дүйнөнү бийлейм дегендерди мен экология менен басам дейм. Мына мен жаратуучулугум иштеп атпайбы? Кыргыздын чегарасын автогендей болгон от менен мынтип көрсөтүп бөлүп койду. Мындай көрүнүш катары. Ошо вирус келбейт дедим Кыргыз жергесине. Кандай гана бир жаратуучулуктарды айтсам болот эми. Жаратуучу, мына мен өзүмдү санайм жаратуучумун деп. Эмнеге дегенде Кыргызга ошондой илимин эле берген жок асманданчы. Теңир кудуретин кошо берди, сыйкырын кошо берди. Ошол орунга отуруп жаратуучулук орунга. Эгер биз дүйнөнү башкара албасак, анан кырсыктап кете берет Кыргыз. Аны үчүн биз Кыргызды окутуп чыгышыбыз керек. Аны үчүн жанагы Коңурбай, Алмамбет аталар деле сыйкырчылыкты окуптур дегендей окуу бар өзү. Мына мен окудум. Бир кырышы өлбөс болуп баратам, экинчи кырышы жаратуучумун, үчүнчү мен дүйнөнү тегеретип тегиздейм, ушул жерде туруптур. Эски ошол бир эме Алла дегенде элестетип келген да, аспанда бир жерде кандайдыр бир такта бир аксакал отурат. Ал жок, ал материя. Ал материя жок. Ал бир энергия. Бул бир адамды кийгенде анан мунун корпусу, оозу аткарып калат. Бул Арстан Абдулдаев өзүн жоопкер сезип калат. Мамлекеттерди карап, Кытай эмес, Америка эмес, Россия эмес, Кыргыз башкарыш керек дүйнөнү деп. Мисалга, мына ал жерде, мына ал ааламдан берилген, муну мен ойлоп тапкан эмесмин. Ошо адам ата көрүнгөндө. Мына Кыргыз, Америка, Россия, Кытай, мындай болжолу эле. Эгер адам катары алсак, Кытай бут экен, Россия бир көкүрөк экен, Америка бир баш экен. А муну Кыргыз башкарып турат экен. Кыргыз баарынын башында. Кыргыз бул Кудай, аура дейт да. Энергия экен мына жаңы доордо. Америкадан дагы Арстан алайдай кыйынсынган эми болгон техника өнүккөн Европадан, Россия өзү Европа болуп саналат да. Аяктан да бир адам чыкпайт экен, Кытайдан да чыкпайт, Кыргызстандан бир Кутай чыгат экен. Аура, сыйкыр, кайып бирдей касиеттүү, сүрдүү, калыс. Анан ошол адам дүйнөнү тегереткен. Бул биздин жоопкерчилик. Мына карасаңыз, адам катары Америка баш, Россия көкүрөк. Ушул жерден биз энергия жөнөтүп атабыз. Азыр Америка менен Россия биригип атат кандайдыр бир деңгээлде. То есть бул жерде бекерден бай болбоптур да. Мындай. Эми баш деген эмне кылат? Программа салат. А көкүрөк ишенет. А буту кол аткарат. Бул адамдыкы деле мына мындай элестеткенде. Ошон үчүн Кытай эч качан башчы боло албайт.
Башка болуп Кыргыздын ордун аткара албайт. Биз Кытай болуп майда түйшүктү аткара албайбыз. Мигрант да болбойт кыргызча эми. Мына ошого келип атат азыр ошол мыйзам 2020-жылдан баштап ушунун баары иштеп атат. Ошондуктан анан мен вирус жөнөтөм могу мамлекеттерге. Экономикасы менен дүйнөнү бийлейм дегенде. Мен экология менен басып коем. Акчасы мен сору болом. Экономикасын экология аркылуу. Дамбасы куласы акчасы ошого кетеби? Сору болобузбу? Орус чыкса ошого кетти акчасы. Орусияныкы, Американыкы. Экинчи орун ушуга бара айтат, мына карасаңыз. Латинский Америка, андан кийин эле Америка, анан Бразилия, анан Россия болуп баратпайбы? Өлүм боюнча деле, саны боюнча деле, каттоосу боюнча деле. А качан гана буларда оору кырсык токтойт? Астанабайды тапканда. Ага чейин көрсөтпөйт булардын көзүнөчү. Айласы кетсин. Канча мезгил өтөт билбейм. Анан келгенде анан биз эмне кылабыз? Адам ата шарт окугандай биз дагы шарт коебуз. Сен майда кызматтыгын аткарасың. Бизден буйрукту аткарасың. Элиңди улуулукка калыптандырасың. Деп. Биринчи эмнени тааныш керек? Адамзат деп, анан буларга суроо болуп турган. Биринчи ааламды таануу. Мына бул. Аалам эмне экен? Мына мунуну уктабыз. Аалам бул жерде жашап өткөн адамдардын рухунан куралыптыр. Жана кыргыздар бекер айтпайт экен, могу арбак деген дүйнө болсо, Кудай арбак колдой көр деп. Кудай арбакка койдум деп. Могу ааламды окутабыз биз биринчи. Ааламды таануу. Экинчи, адам өзүн таануу. Адам эмне экен? Адам ааламдан келген энергиядан жаралган бир материя экен. Аял эмне экен? Кудайдын эле бир жердеги көчүрмөсү экен. Керек болсо эркекти алкаш кылып ийген дагы, мазгилсин мактаса майланып кетчү дагы, желкелей берсе желип жоюлчу дагы бул аял экен деп ошо адам өзүн тааныш керек. Адам өзүн жоопкер сезиш керек. Экинчи адам таанууну окутабыз. Үчүнчү кыргызды таануу. Кыргызды улуттай көрбөй, ошо улуу күчтөй көрүү. Ата-энеңди деле таанысаң, келиңиз ата, келиңиз апа деп сөзүн угуп, энетанын назарынан калган баланын эч качан жолу бага ачылбайт деп, ген сыяктуу эле кыргызды таануу. Төртүнчү табиятты таануу. Табият от, суу, ташта. Башка улут материя көрсө, кыргыз магия көтөрүп, катары көрүп туруп пайдаланып атпайбы? Илгертен эле душман келгенде бороонун жөнөтүп, жамгырын чакырып. Карасаңыз. Бешинчи, адамзатты таануу. Ар улуттун ордун таанытуу деп мына ушуларды окутуп, анан ошо келсе анан булар вирусунан, куюнунан, кыргыздын шартын аткарган кезде гана кутулат. Ошондуктан кыргыз бул дүйнөдө башчылык кылат деген ошол. Кыргыз дүйнөнү башкарат деген ошол. Башка улуттар ойлогон. Биз оружиябыз менен башкарабыз деп мына Северный Корея, Россия, атаанда ушул Америка, Кытай оружие чыгат. Анын эч кимге кереги жок. Башка улуттар ойлоп келген, биз пулубуз болсо эле башкарып алабыз деп. Закондорубузду деп. Партияларыбыз менен башкарып алабыз деп. Диндерибиз менен башкарып алабыз деп. Жок. Кыргыз касиети менен, керемети менен, назары менен, ааламдан берилген энергиясы менен ана башкарып алат. Башкарылып атат азыр дүйнө. Техникасы дагы, дини да токтото албай атат. Акылдуулары дагы, соту дагы, уюму дагы, президенти дагы, парламенти дагы дүйнөдө эч кырсыкты токтото албай атат. Мейли ошо вирусун, мейли куюнун, мейли протезин, мына Америкада не болуп атат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн жол көрсөтүүчү жаңы доордо кыргыз. Эмнеге дегенде ааламдашуу, мына бул теңир деген доор, ааламдашуу деген доор.
Кыргыз ааламдан келген өкүл болгондуктан ошол жака жол көрсөтө алат экен. Ошон үчүн кыргыз сакталып келиптир. Мамлекетибиз жойулуп кетпей, жок болуп кетпей. Мына кыргызды түндүк катары берип атпайбы? Ааламда мына түндүк. Түндүк өзү ааламда. Карасаңыз. Билип билбей ошо биздин символиканы кабыл алганда деле ошо 92-жылы түндүктү коюп койгон бекер болуп атыптыр. Кызылы деле бекер болуп атыптыр. Эми кызылды кызыр деп коет да бизде, кызыр. Кызыр жылоолук. Кызыл кийинип кой дейт го. Кызыр жылоолугун кыргыз аалам мына түндүк аалам да өзү. Түндүктөн бийик эчтеке жок да. Мына урматтуу улуу журтум, келиңиздер, түндүк сыпатка бололу. Улуулук сыпатта бололу. Ошого калыптаналы. Пайгамбар деле пир тутуп албай, адам атаны пир туталы. Адам ата эмне дептир? Адам ата ыйыкпы? Же пайгамбар ыйыкпы? Ага карайлы. Адам ата адамзатты билбейт да. Адам ата ошон үчүн айтып атпайбы? Адамзатка башчы болосуңар деп. Адам ата көрүнүп, ал жерде жашап өткөн бир болгон да корпус. Мейли Алланы жерде жашабады дейли. Ошон үчүн силерде мындай бир бийигирээк бир тоого чыккылачы, бир мындай адам сыпатта болуп, ошо улуттарга мээримиңерди төгүп, биз улуу турбайбызбы? Мына кыргызда гана айтат го, адам бол дейт. Ой, адамгерчилик барбы дейт. Бизде гана айтат ата дейт. А башка улутта таксыр дейт, человек дейт. Бизде аял эркек адам деп коет. Же өтөлдүй болсо муну айбан деп коет. Эй, айбанга теңелбечи деп коет. Кел айбан болбойлу, адам бололу. Кыргыз адам ата өзү кыргыз болгон деп берилет ааламда. Ошон үчүн ата дегени дагы, адам дегени дагы, кайра адам ата кыргыз болгон үчүн адам атага кыргызга аянга барып берип атпайбы? Бийик тоодо аялга жашаган, бийик тоодо жашаган кыргыз эргесинде. Ошондуктан алайлыктар башкача болуп атпайбы? Анан бүгүнкү бийликтегилер де адамгерчиликте сыпат жок, аялдыкта сыпат жок. Мына кээ бир депутаттар бар эмиш, аял депутаттар мен энемдин кардынан түшкөндө эле сөгүнүп түшкөм деген. Анда кайсы касиет болот? Сен сөгүнө берсең, периштелер сага байырлайбы, энергия сага жайгашабы? Сен коркук болуп кул болсоң, кайып бир сага келеби? Ошон үчүн кыргыз коркпос. Чындык үчүн өлгөн, чындык үчүн кайтпаган. Калыс адамды касиет жылоолойт дейт. Эми ушул сыпат биздин башчыларда барбы? Жок. Ошон үчүн энергиясы жок деп коет алар. Алар байлыкты пир тутуп жүрөт бүгүнкү күнгө чейин, күлкү келет. Бийликти пир тутуп жүрөт. Жанагы Осман империясы неге 500 жыл жарым? 500 жыл деген эмне деген? Неге сакталган? Керек болсо Хурем коркот го Сулейман султандан киносунда. Башында алып коет депчи. Аялынын, керек болсо баласынын баштарын алды го. Калыс хан ошончо башын алат баласын. Калыс хан бул Кудайдын жердеги көчүрмөсү болот деп айтылат ааламда. Калыс болсо аны Кудай күчтөрү колдойт дейт. А биздечи наоборот ошол коррупционер колдоп атат. Даткане баласын деле даргага тартаарда өлүмгө тике кара деди го, баласын коргогон жокпу? Мындайча айтканда көз көрүнө баштан алды. Анан калыстык болбосо кайсы биздин жашын оңолот?
Калыстык болбосо кайыпбирлер каяктан биздин жашообузду оңдойт. Ар бир адам эле, ар бир адам. Мына бүгүнкү күндө милициялар калпычы болду. Кайсы учреждение мамлекеттен айлык алат, ошонун баары калпычы болду. Медиктер. Мына кече ат башыда Чотубай деген акенин баласы кайтыш болсо, ошого 100 000 сом предлагать этиптир дейт. Ошол коронавирусту коелу дейт. Ал оор өлгөн адам. Периштелер, медиктер периште сыпатта болот. А сен кампа айтып атсаң качты да. Периште качпайбы? Бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат. Кимдин жолу ачык болот? Кайып бирдей духу бийик, ошондой калыс, ошондой тийгиз ак адамды гана ошолор кийет, ошолор минет, ошолор иштешет. А жалганчыны, алкашты, жанагы эски агым диндерде жүргөндү, эски бийликтегилерди, байлыкты пир туткандарды аалам колдобойт. Алар кара күчүнө ишенип аткандар бүгүнчү. Ким акча үчүн иштесе анга түшөт деп адам ата жаздырды. Ким элди алдаса өзү ачыкка калат деп Алла жаздырды. Пайгамбарга да Алла берди дегенде, бул жерде дагы байланыштын баарын Алла берген, Теңир берген, Кудай берген, асмандарга бир керемет күч берген. Бул кылым башталарды, доор башталарды. Кана бүгүнкү биздин кыргыз эл башчыларында надежда барбы? Надеждабыз жок. Ошон үчүн айтып атабыз да, кел кыргызды ойготолу биринчи. Улуулукка калыптандыралы, анан адамзатты куткаралы деп. Окутушубуз керек, аларга көрсөтүшүбүз керек. Бизди милдет ошол, жана аялдай болуп. Аялдын жана асманга барганда баланын тарбиясынан дагы эрдин тарбиясына жооп берет дегендей, биз адамзатты куткарыш үчүн биз ошого милдеттенип келгенбиз. Биз ошо менен рахаттанабыз. Манасчылар айтып калат да, манас айтпасаң кысылып калам дейт. Ал ошо чыныгы кызматын аткарбаса кысылып калат. Ошон үчүн кыргыздын жерден бактысы жок. Эрден бактысы жок. Пулдан бактысы жок. Жашоодон бактысы жок. Батпайт. Пулу бийлиги болсо деле туура эмес булуттар дейчик дагы адашып калат. Качып жөнөйт. А чыныгы биз ордубузду, стратегиябызды, жолубузду таап албасак, ааламга таянып, анда биз кырсыктап кетебиз. Мына жерде боштондук деген бар. Өлбөстүк, жаратуучулук, боштондук. Бүгүнкү күндө биз рамкада жашап атабыз. Боштондо жүргөн эртөштүктө, боштондукта жүргөн арыстан жанагы жерде жашаган хандын камакта турган арстанын жеп коет да. Анысы кандай кыргыз боштондукту сүйөт. Бийге айтып, бийлик кылат. Ачка отурса да ачыгын айтат. Кыргызды боштондукка чыгарышыбыз керек. Адамзатты боштондукка чыгарышыбыз керек. Аттагы татта жайлоодон бир айда семирип калат. А тушап койсоң ал семирбейт да. Ал жолун таппайт, алыс бара албайт, ал кенен жүрө албайт. Анысы кандай кыргыз жол болсонда келиңиздер саясатчылар, партиялар программаңарды айткыла. Кайсы улутту биз кара өнүгөл, же кайсы мамлекетти, же кайсы жол менен. Ошон үчүн кыргыз буулугуп бунт чыгара берет. Экологияны кармап алмайын кыргыз, экономикабыз эч качан көтөрүлбөйт. Ааламдан ушундай берди. Кыргыз журтун башка улутка карап башкарам десең, башка улутка салыштырып иш коскоду. Иш коскоду деген эле сөз да, ишин качан бүтөт коскоду. А сага качан иш коскобор экен? Асмандагы күчтөр кандай иштерди коскобот деген сага?
Арбайлар кандай сот экенин билесиздерби? Бийликтегилер. Сен иш козгобо аларга, рамкалап, эмоцияга чүрүп. Сен жолун таап бер, учур. Көчкөндү деле учуратко. Канаттууну деле асманга учуратко. Эркин жүрсүн. Кыргыздын сыпаты ошо асманда калып карабыш деген ошо. Аждар, жолборс дейт, алга мактак эмес. Ошондуктан эски өзү доор бүттү. Эски өзү заман бүттү. Эски өзү бул пендечилик ойлоп чыккан мыйзам, бул медицина, техника жана башка такалды, бүттү, тупик. Акыл менен табылган нерсенин баары такалды. Бир гана ошо аалам жолу, ааламдашуу жолу калды. Кыргыз ошон үчүн өз ордубузду аткаралы. Мен аткара берем, мен дүйнөнү тегереп, тегиздеп кете берем. А бирок менин да милдетим ошо элчилик, элди кошо өстүрүп кетти. Өзүмө көчүрмө кылуу. Мүмкүнчүлүк болгон жок. Эмнеге Кудай болгонумду айтканга. Мүмкүнчүлүк болгон жок. Ушунча нерсени түшүндүргөнгө мезгилинде. А бирок мына күн өткөн сайын кыргыз эли, дүйнөнү кыдырып, мигранттар, мындай жөнөкөй адамдар мына ушул нерсени бар түшүнүп атат. Түшүнүп барайтат. Калыптанып алгандар бар. Ошо арбайлык, периштелик сыпатка өтүп алгандар бар. Кырсык кыйынчылыктан келип бизден кутулуп алгандар бар. Эгер ошо биздин тело иниян деле жүрө берсе, анда кырсык, кысылуу, оору боло берет. А улуулукка калыптансак, анда биз пендечиликтен чыгып, улуу иштин ролун аткарып, адамзатты куткарып, жол көрсөтүп, мына даярбыз да келсе биз жол көрсөтө алабыз. Мына жол менен өнүккөнбүз, мынага өтсүңүздөр. Бул сабак, илим, окумуштууларга жол көрсөтөбүз. Биз дүйнөнүн президенттерге жол көрсөтөбүз. Момунсең анан улуу күчтөр анан мээрим төгөт, анан элиң сакталат. Жок, эскичеле жашай берсең, улуу күчтөр жанагы аалам жазалай берет. Аларды сен күнөөлөбө, ошо Кудайды дагы, ааламды да. Себеби элге берди, жеткирди техника аркылуу. Орусча алыбыздан келишинче кетирдик, кыдырдык, кат жаздык. Кызматыбызды аткарып атабыз. Бирөө мал багып жүрөт, ал менин кызматым эмес. Бирөө 200 үйлөнүп жүрөт, ал менин кызматым эмес. Бирөө жаныма калбай жүрөт, ал менин кызматым эмес. Менин кызматым кыргызды ойготуп, улуулукка калыптандырып, адамзатты куткаруу. Ошол буйрулган. Меникиндей кызмат кээ бир адамга буйрулган эмес. Кыргыздагыдай кызмат ааламда буйрулган. Башка улутка да буйрулган эмес. Ошондуктан сен ордуңду тапкан кезде гана ошол мындай бир улуу рахат болуп, ошол ишиң жүрүшүп, өз ордуңду табасың. Ошондуктан урматтуу журтум, келиңиздер, биргели окууларды уюштуралы, ошо бийликтегилерди чакыралы, түшүнсүн, көрсүн, мүмкүн алып кетет, мүмкүн аткара алат. Айтор мезгили келди, башка жол жок. Эң башкысы бүгүн милиция, бүгүн полиция чечпейт. Сот чечпейт. Бийлик эскиче жол көргөзө албайт. Азыр аалам жол көргөзүп атат. Ар бириңердин түшүңөргө кирип атат. Эгер жанагы эскичеле элди коркутуп, мокотуп, милиция болуп, же ошол медик болуп, жогорууну бар деп ошонто берсеңер, бала чакаңардан ошо медиктер, турмушуңардан, келечегиңерден милициялар кырсыктап каласыңар. Чындык ааламда жерде эмес. Биз чындыкты ааламдын укугун гана жерде коргоп беришибиз керек. Ошо аалам бирдей, кайып бирдей болушубуз керек, кайтпас болушубуз керек.
президент эмес эле 10 атасы президент болсо дагы мондай деп чындыкты айтышыбыз керек. Сын укса анан ичи сырдалат дейт. Ар бир адам, мына эркектер кандай болуш керек экен, кайып бирдей. Энелери кандай болуш керек экен, аалам сыпат болуш керек экен. Ай ал деп айга текеп атпай, баягы теңеп атпайбы аялды. Анысы кандай ошо айдай, ааламдай сыпат сөздөрдө болуш керек. Дагы 3-4 күндө бир оюбузду токтотуп, улаган дагы чыгарабыз. Бул ааламдашуу доорунда журналисттер, саясатчылар, калыстар, тарыхчылар, адамдар арзан ылайык уланыш керек. Чакырсаңыздар сайтыңабы, телевизорге, теледебаткабы, бийлик мененби, эски түшүнүктөгү адамдар мененби, медик мененби, диндегилер мененби, баары ошол кандайдыр болсо да ошо кыргызчылыктын, бул илимдин аты кыргызчылык деп айтылат. Кыргызчылык өзү сыйкырчылык, кыргызчылык өзү шаманчылык, жана үйдү аластап коюу дагы. Шаманчылыкты билбесеңер, ырым-жырымыңарды кадам сайын колдонбосоңор кырсыктайсыңар. Ошонун баарын чындыкты даңазалап, чындыктын талабын талашканга мен даярмын. Чакырсаңыздар жетип барам. Менин коркок билиш ишим жок. Анткени мен ааламдын өкүлүмүн, ошонун кызматын аткарып атамын. Бирок ушул акыркы убакта чындыкты жашырууга болбойт. Чындыкча гана жашаш керек. Улуу кыргыз чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен гана сакталат дейт. Чындыкты сүйлөп, асмандык чындыкты. Ошо чындыкты иштеп, кенде анан чыныгы күчтөр колдойт. Жалганча эле бир пенсияң үчүн, анан бир ишиң үчүн болсоң, 10 эсе чыгым тартып кетесиңер. Ошо жалганчылык болгон жерде жакырчылык болот. Ошо ааламдык илимге карап партиялар, анын саяпкерлери болот. Партияны даңазалаган, жолго чийген саясаттануучулар. Келиңиздер, багытыңыздарды алыңыздар. Сенин да бир олордуң бардыр, сенин да бир кызматың бардыр, мезгилиңер бардыр. Правительствода иштегендер, телеберүүдө иштегендер, энелер өз ордуңуздарда таап алыңыздар. Силерди терең урматтоо менен мен Арыстанбек Абдуллаев.